Кадырлуу Төлөбек Кадыралиевич, урматтуу кесиптештер, ардактуу коноктор, уважаемые гости. Биз абдан татаал жана кызыктуу, технотрондуу, нанотехнологиялуу, жасалма интеллект, 4-чү өнөр жай революциясы болуп жаткан учурларда, ошол эле учурда экономикалык агымдардын туруксуздугу менен мүнөздөлгөн турбуленттүү, ошол эле учурда экономикалык жана технологиялык кайра курулуулар кезек менен алмашып жаткан заманда жашап жатабыз. Адам Смит жазгандай, тагдырдын көрүнбөс колу бирөөлөргө мээримдүү болуп, маңдайынан сүйүп турса, бирөөлөргө катуу мамиледе болууда. Ушундай заманга карабастан биздин үйдө майрам болуп жатат. Майрам болуп жатканын биздин үйдө дегеним дагы мен кеуну биздин үйүм деп эсептейм. Сиздерди Кара Кыргыз автономиялуу областы болуп түзүлгөнүнүн 100 жылдык майрамы менен чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу жамаат, бүгүн атамекендик экономика илиминин алпы айтпай журтубузга аттын кашкасындай таанылган, калк кадырлаган кадырлуу Төлөн агай Кутман-Курак 75 жашына чыгып отурат. Урматтуу Төлөбек Кадыралиевич, сизди мааракелүү датаңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сизди ушул университетти түптөгөн жана жогорку деңгээлге жеткирген жетекчи жана азыркы доордун күжүрмөн каарманы катары баарыбыз баалайбыз, сыйлайбыз. Кыргыз тилдүү экономист, интеллигенттердин бүтүндөй бир муунун тарбияладыңыз. Эң татаал деп эсептелген экономика илиминин кыргыз кыртышында иштеп чыгып, кыргыз тили илимдин тили боло аларын, кыргыз балдарынын мыкты экономисттер чыгаарын ишиңиз менен далилдеп бердиңиз. Кыргызстандын 100 жылдык тарыхы жөн гана абстрактуу окуялардын жыйындысы эмес. Ал ушул Төлөбек Кадыралиевич сыяктуу конкреттүү адамдардын өмүрүнүн тарыхы. Төлөбек Кадыралиевич Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу экономикалык университет ачкан адам катары тарыхта калат. Ушул университет Муса Рыскулбеков атындагы университет деп аталып калганы сиздин тарыхты сыйлагандыгыңыз. Дүйнөлүк жана советтик экономика илимдеринин залкарлары деп эсептелген замандаштарыбыздын урматтаганыңыздын белгиси. Башка бирөө болсо өзүнүн аталарын же болбосо өзүнүн ысымын берем деп аракет кылат эле. Бирок Муса Рыскулбеков Кыргызстандагы эң биринчи экономика илимдеринин кандидаты болгон. Ушу биздин коллективде иштеген деп сыйлап, Кыргыз экономикалык университетине анын ысымын ыйгарганга ополтоодой аракет кылдыңыз. Университетте Төлөн агай өмүрүн арнады. Техникумду университеттик деңгээлге чейин көтөрүп, 1995 жылдан 2019 жылга чейин 24 жыл башкарган ректор болуп, өлкөдөгү алдыңкы эң передовой окуу жайга айландырдыңыз. Кыскасы, өзүңүздүн балдарыңызга дагы мынчалык көңүл бөлбөй, эмгегиңиз коллективге сиңди деп эсептейм. Төлөбек Кадыралиевичтен биз көп нерсени үйрөнүүгө тийишпиз. Устатты сыйлоо жагынан алдына киши салдырбайт. Экономика илимдеринин доктору профессор Шайлообек Мусакожоевичтин окуулары үзгүлтүксүз канча жылдан бери өткөрүлүп келатат. Мен дагы илимге ушул университеттен кошулдум. Кандидаттык жана докторлук иштеримди сиздер менен чогуу жактап, лекцияларды окуп жүрдүк, профессорлук маанымды дагы алдым. Азыр дагы сиздер менен чогуу иштешкенге аракет кылып жүрөм. Бүгүн сиздерге агайларыбыз менен бирге чыгарган сыясы ургайлык бир 2 китепти ала келдик. Бул мына Барс Центральной Азии дейт. Төлөбек агай менен, анан Бакас уулу менен дагы чогуу үчөөбүз жазып чыкканбыз. Мына жакында айтып атабыз, мурун тигрлар десе, ушул эки немелердин баарын Төлөн агай под общей его редакцией. Анан основа финансовых и инвестиционных расчетов. Тут тоже группа авторов. У нас очень многие работники, которые имеют и высшее образование, и кандидаты, и доктора, к сожалению, никак не могут написать бизнес-проекты, сделать информационный расчет, сделать анализ и обосновать постановление правительства. Именно вот эти основы, они заложены вот в этой маленькой книжечке. Надеюсь, и наши студенты, которые окончат КЕУ, уже будут владеть необходимыми методологиями и знаниями. Мындан тышкары дагы кыргыз тилинде 2 чоң китепти ала келдим. Бул мен өкмөттө, сыртта
жана лекция окугандарынын баары тең бул жыйнактары бар. Бул жерде дагы Кыргыздын экономикасы акыркы 3 жылда өнүгүп атканы, жетишкендери, жетишпегендери баары тең мына сиздердин астыңыздарда турат. Биринчи китепте биз Азия эл бирси феномени ушул чөлкөмдө тагыраагы Кыргызстанда болуп жаткан тез экономикалык жылыштарда салыштырып карап көрүп, Кыргызстандагы Борбордук Азиянын ак эл бирси деп атадык. Анткени биздин өлкө жетишкендиктерди жана жогорку деңгээлдеги потенциалды көрсөтүп жатканын бүтүндөй аймакты өзгөртүп, дүйнөлүк экономикада өз позициясын бекемдей аларын жарыяладык. Экинчи китеп жөнүндө мен сиздерге айтып бердим. Ушул эки китепте тең Төлөбек Кадыралиевичтин эмгеги зор. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү конференциянын экономикалык ойдун өнүгүүсү, изилдөөлөр жана чечимдер деген аталышы заманбап экономикалык ойлорго түрткү берет. Баардык изилдөөлөр акыры барып чечимдерге, тактап айтканда министрлер кабинетине токтомуна, же жогорку кеңештин мыйзамына, же болбосо жергиликтүү башкаруу органдардын чечимдерине айланат деп мен ишенем. Дүйнө жүзүндөгү популярдуу жана пайдалуу тенденция бул илим менен экономиканын байланышы. Эң алдыда турган Гарвард университети, Массачусетс технологиялык институту жана башка окуу жайлары, билим берүүчү окуу жайлары болуу менен чектелбестен, экономиканын структурасын өзгөртүп, жок продукцияларды ойлоп таап, аларды чыгаруу аркылуу жаңы экономикалык тармактардан пайда болушуна себепкер болуп жатышат. Бул университет 4.0 моделинин талабы. Окумуштуулардын изилдөөлөрү менен бийликтин жана бизнестин чечимдери айкалышса, экономикалык жана социалдык өнүгүүгө олуттуу таасир тийгизери шексиз. Бул тенденция башка өлкөлөрдө гана болуп, биздин өлкөнү аттап же буйтап кеткен жери жок. Үлгү катары мен Ош мамлекеттик университетин, Бишкектеги медициналык академияны жана Бишкектеги политехникалык институту айта алат элем. Калган окуу жайлардагы ушул багытта аракеттерди арбытуусу зарыл. Кесиптердин престиждери өзгөргөн азыркы технологиялык доордо Кыргыз экономикалык университети кеңири мүмкүнчүлүктөрдүн ак таңы. Төлөн агай түптөгөн университетте бардык бүгүнкү күнү шарттар бар жана кадрлык потенциалдар чоң. Урматтуу Төлөбек Кадыралиевич, сизге кемергер курду бекем ден соолукту жана ак тажылуу узун өмүрдү каалап кетүүгө уруксат этиңиз. Дагы бир жолу кутман курагыңыз кут болсун. Урматтуу замандаштар, быйыл Кара Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдыгын белгилеп жатабыз. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн биздин аталарыбыз, андан кийинки Разаков, Усубалиев, Масалиев уланткан кыргыз экономикасынын азыркы учурдагы абалы жөнүндө дагы кыскача маалымат бере кетсем дейм. Биз Элбирстин секиригинде алгачкы бийиктиктерди багындыра алдык. Макроэкономикалык көрсөткүчтөрдө өлкөнүн ички продукциясынын өсүү темпи акыркы 4-7 айда 8,7%га болду. Кумтөрдү кошпогондо 10,6%га өсүүгө жетише алдык. Номиналдык жактан ички продукциянын көлөмү 2023 жылы 1 триллион 200 миллиард сомдон ашса, быйыл 1,5 триллиондон ашат деп турабыз. Эң чоң иш мына Кумтөр боюнча жасалды. Өлкөдөгү ири алтын кен чет элдиктерден Кыргыз элине кайтарылды. Бир күндө токтобостон иштеп жатат. Бүгүнкү күнү хвостохранилищадан алтынды ала турганга аз эле калды. Жана подземный разработкасы менен дагы астыга чыгып атабыз. Запастары көбөйүп атат. Дагы 20-30 жыл бизге кенен иштеп берет. Тоголок деген дагы месторожденияны бердик. Азыр биз Кумтөр компаниясындагы фондолук рынокко чыгарууга даярданып жатабыз. Кече эле мен Кызыл Омполдо титаномагнетиттин иштей турган чоң кенин ачууга даярдыктарды биз баштадык. Бир эле участкасында 88 миллиард долларлык титан жатат. Биз анын технологияларынын барындагы, финансылык булактарындагы кимдер менен иштешип, качан жумушка киргизебиз, алардын барындагы ишке кирише баштадык. Мындан ары кендердин, өзгөчө өтө баалуу кендерди, сейрек кездештүү металлдарды биз өзүбүз иштетебиз жана бүт барын Кыргыз элинин кызыкчылыгы, Кыргыздын экономикасына буралабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун куруу долбоору башталды. Бул ири проект. Балыкчы Кара Кече темир жолу видеодон көрүп жатасыздар, ортодо койдон өтүп калды. Биз мамлекетти деңизге чыгаруу үчүн альтернативдүү жолдорду издеп жатабыз. Түркменистан, Каспий деңизи аркылуу
батышты карай жана түштүктү карай Бендерабад спортуна чыгууга жетише алдык. Умал төкмөл дүйнө деген ушул экен. Буга чейин Европа маданияты деп бардык өзгөрүүлөр батыштан келчү. Азыр тескеринче өнүгүүнүн трендтери дүйнөдө Азиядан, Кытай мамлекетинен, Азиянын 4 жолборусунан алууда. Биз азыркы 8-10% өсүү темпибизди сактасак, буюрса Кыргызстандагы үлгү ала турган күн келет деп, Кыргызстандан да үлгү ала турган күн келет деп эсептейбиз. Картадан көрүнүп тургандай, миллиарддык рынокто элеген Кытай рыногуна кетчү транзиттик жолго кошулбай туюк болуп турганбыз. Эгерде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бүтсө, ушул жол ачылат. Биздин эсебибиз боюнча жакынкы 5 жылда биз бул жолду куруп бүтөбүз. Өлкөнүн материалдык техникалык базасы жаңырды. Биз акыркы 3 жыл аралыгында 2000 чакырым жолду жасадык. Дээрлик бардык аймактарга асфальт заводдорду койгон жатабыз. Битумду өзүбүз чыгара баштадык. 2025 жылдын аягында Жунда заводу толугу менен модернизациядан өтүп, 100 000 тоннадан ашык битум бизге бере баштайт. Бул биздин ички рыногубуздун керектөөсүнүн баарын жабалат. Кыргыз армиясы абадан коргонуучу ракеталарды, байрактарды, ак сүңгүр, акынжы, зоттолгон унааларды, курал жарактар менен толуктандырды. Өзбекстан менен чегара чечилди. Тажикстан менен талаш аймактар дээрлик чечилип бүтүп, аз эле калдык, тышкы саясат баары оңолду. 2005 жылдан кийин элибиз Бишкек менен Ошун айланасына 50дөн ашык башаламан конуштарды жаратты. Алардан чыккан түтүн шаардын абасын абдан бузду. Азыр Бишкекте, Ошто жана башка бөлөк шаарларда, райондук борборлордо ипотекалык көп кабаттуу үйлөр курулуп, 4%дан 20-25 жылга чейин берилип жатат. Буюрса, жакында Садыр Нуркожоевич биринчи 5000ге жакын квартираны элге берет. Союздан калган бүт эски пансионаттардын баарын оңдоого колго алынды. 30 жылда мыкта чыгара албай калдык элек, быйыл автоунаа чыгарган заводдорду ишке киргизүүгө жетиштик. 30 августта бардык тармактар боюнча 100дөн ашык промышленный объектилер ачылды. Дагы 36сы жылдын аягына чейин ачылат. Бажы менен салыктын кирешеси дагы өстү. Мурда бажыдан жылына болгону 20-30 миллиард сомдун тегерегинде каражат чогултса, былтыр 111 миллиард сомго жетиштик. Бардык өткөрүү пункттарында камералар орнотулду. Онлайн режимде канча машина өтүп атат, груз каяка кетип атат, баарын карап турсаңыздар болот. Салыкта эч кандай салыктын жаңы түрү киргизилген жок, бирок жакшы натыйжаларга жетип жатабыз. Дүйнөдө иштеген фискалдык механизмдер, анын ичинде электрондук счет фактуралар, ЭТТНдер, ККМ аппараттары бизде дагы иштей баштады. Дагы эле ойдогудай эмес, бирок башталышы жаман эмес. 2020 жылы мамлекеттин консолидацияланган бюджети 247,7 миллиард сом болчу, быйыл 2024 жылды 660 миллиард сомго жеткиребиз деп турабыз. Кыргызстан 60-70 жылдан мурда СССРда курган ГЭСтер менен гана жашап келген. Эгемендик алгандан кийин болгону Камбарат 2 ГЭСинин биринчи агрегаты дагы ишке киргизилген болгону. Мамлекеттик энергетикалык саясаты бүгүнкү күнү бир топ жакшыртканга жетишип калдык. Биз кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарат 1 ГЭСинин курулушун баштадык. Биринчи этабынын жумуштары бүттү, келишимдерге кол коюлду. Буюрса, эмдиги жылы майда ТО бүтөт, биринчи 200 миллион долларды 50 жылга пайызы жок бүткүл дүйнөлүк банк берип атат. Жалпы сан 500 миллион доллар менен ал бүткүл дүйнөлүк банк менен сүйлөштүк. 500 миллион долларды Кыргыз өкмөтү өзү бөлүп берип атат. Жалпы биз бул ГЭСти куруп бүткөнгө 5 миллиард доллардын тегерегинде керек. Мурун 9 жылдын тегерегинде курабыз деп аттык элек. Азыр ТО көрсөтүп атат. Биз жаңы технологиялар менен 6,5 жылдын ичинде бул ГЭСти куруп бүтөт экенбиз. Учурда 50дөн ашык ири жана чакан ГЭСтер курулуп атат. Шамал, күн станциялары курула баштады. Дагы бир чоң маселе, сиздер билгендей, убагында паспорт болчу. Койго паспорт берем деп мен да катым чыкты эле. Анын сырттан чыгарып келүүгө абдан чоң акчалардын баарын биз жумшап турчубуз. Азыр учкун басмаканасы болгон жарандык паспорттарды, документтердин баарын басып чыгарып, биз ага керектүү зарыл жабдуулардын баарын жаңы бүт Западтан алып келип бердик. Биз баарын өзүбүз чыгара баштадык.
Бир сөз менен айтканда өлкөдө өнүгүү ыргагы ылдамдады. Кадырлуу замандаштар, биз өлкөнү өнүктүрүүдө ыкчам жана технологиялуу доордун ылдамдыгына жана шарданына алып баратабыз. Сингапур, Таиланд, Гонконг, Тайвань, Азиянын 4 жолборсу. Кыргыздын колу жылдызга жеткен доору барс деген сөз менен байланышкан. Барсбек Каган. Ошондуктан биз барстын секириги, Кыргызстан Борбордук Азиянын барсы деген түшүнүктү дүйнөлүк коомчулукка киргизебиз деп астыбызга пландарды койдук. Бул тилектерибизди сиздер менен бирге, кадырман элибиз менен бирге ынтымактуу коомдо ишке ашырабыз. Бүгүн ушул залда алыскы жана жакынкы мамлекеттерден бир топ коноктор отурат. Арасында биз сыйлаган Бабурин Сергей Николаевич дагы отурат. Мен айткандан ВКС менен Глазьев Сергей Юрьевич дагы чыгып куттуктайм деди. Кандай гана өнүгүү болбосун, аны жүргүзгөн адамдар, алардын бири-биринен терең урматтоосу жана өз ара колдоосу менен экономикада өзгөрүүлөр жана өсүүлөр туруктуу болот, жана дүйнөдө тынчтык орнойт. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Спасибо большое. Я надеюсь, те, кто рядом сидит, нашим гостям успели перевести. Но суть была одна. Мы поклоняемся, уважаем и любим Төлеу Кадралиевича, любим это его коллектив. Он любит этот коллектив больше, чем свою семью, своих родственников, свой Качкорский район. Он, в общем, больше всех любит Кыргызский экономический университет. И мы благодарны ему за это, все то, что он посвятил всего себя нашему университету и готов и дальше посвящать свою жизнь этому университету. Рад, что мы вокруг него, его ученики собрались. Те, кто с большим уважением, любовью к нему относится. Он с таким же большим уважением, с любовью относился более к старшему поколению. Но я надеюсь, что Кыргызский экономический университет действительно перейдет на модель 4.0. И я действительно смогу получить заранее анализ бюджета 2025 года. По крайней мере, так мы с Батыркулом Исаевичем договаривались. Правильно, да? Комментарии, эффективность использования расходной части, увеличение доходной части. Это те инструментарии, которым обучает Төлеу Кадралиевич всех нас в этой жизни. Одним из тех, кто очень ему благодарен, является лично ваш покорный слуга, потому что, будучи депутатом, я мог так же, как и многие, ездить по зарубежным странам, гулять, писать и что-то другое делать, но он заставил меня заняться наукой. Кандидатская у нас была посвящена именно фискальной политике, докторская была посвящена модернизации нашей экономики. Сергей Николаевич в курсе, Юрий, товарищ Глазьев, тоже жалко его нет, он тоже в курсе дела. Когда я хотел по модернизации экономики защититься в Москве, эти уважаемые люди сказали, говорит, экономика Кыргызстана, вы гражданин Кыргызстана. Мы, говорит, все, что нужно, здесь давайте проведем, и совет проведем, и защиту сделаем. Но вы должны защититься в Кыргызстане и модернизировать экономику Кыргызстана. Так вот, это очень большая была влепта. Теоретическая основа всех тех реформ, они были заложены в Кыргызском экономическом университете под руководством Төлеу Кадралиевича. Все это было написано давно, было давно рассчитано, было давно спрогнозировано. Не хватало только политической воли. И благодаря Садыру Нургожоевичу, его политической воле, мне удалось сформировать команду в экономическом, финансовом блоке, в целом в кабинете министров, которые именно уже на базе научно обоснованных решений смогли воплотить все наши надежды и мечты в жизнь. Надеюсь, все-таки Барс в Центральной Азии появится, и он будет в Кыргызстане. Спасибо.